арасынан 5 депутат азыр итогун көрдүк, каршы деп бердик. Бирок мен өзүм курултай жакшылык үчүн болсун деп. Сүйлөшүүлөрдүн негизинде өзүм бүгүн өзүмдүн добушумду бердим. Ооба деген жокмун, жок да деген жокмун. Саламатсыздарбы, урматтуу Борбордук телеканалынын көрүүчүлөрү. Бүгүн Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында тууну өзгөртүү сунушу колдоо тапты. 10 мүнөт ичинде эле эл өкүлдөрү тууну талкуусуз кабыл алышты. Буга чейинки пикирлерди эске салган болсок, калктын басымдуу бөлүгү желекти өзгөртүүгө каршы болуп жатышкан болчу. Бирок жакында өткөн элдик курултайда президент Садыр Жапаров тууну өзгөртүүнү колдоп берүүнү суранган болчу. Жогорку Кеңештин депутаттары тууну өзгөртүү тууралуу добуш берип жатканда кайсыл пикирди карманды? Өздөрүнүнбү же калктын айткандарын эске алыштыбы же президенттин пикирине таяныштыбы өздөрүнөн сурап көрөлү. Туу боюнча мен азыр каршы деп добуш бердим. Жалпы 90 депутаттын арасынан 5 депутат азыр итогун көрдүк, каршы деп бердик. Бул менин жарандык пикирим. Бул деген сөз туунун өзгөртүп аткан демилгелери жаман ойду преследовать этпесе керек. Алардын деле пикиринде мамлекетти жаңылануу өнүгүүсү болун деген пикир болсо керек. Бирок парламентарий катары менин пикирим ушундай болду. окууда туунун өзгөрүшүнө каршы добушумду бергем. Анткени биздин демилгечилерибиз спикер менен комитеттин төрагасы тийиштүү деңгээлде элге дагы бул жакта 90 депутатка дагы эмне себептен өзгөртүп атканын баягы жакшы далилдеп, эмне себептен өзгөрүү болоорун тактап элге түшүндүрө албай койду эле. Бирок мен өзүм курултайга катыштым. Курултайга катышып ошол жерден 2 ай бул жерде демилгечилер түшүндүрө албай койгон нерсени президентибиз 2 предложение менен түшүндүрүп, элди эмнеге туу өзгөртүшкө керек экенине түшүндүрүп бергенге байланыштуу мен да ошого ынандым. Президентти кыргыз эли жалпысынан 70% шайлап алган. Биз анын чечимине сыйлашыбыз керек. Тем более өзү суранып колдоп бериле деп аткандан кийин мен ошону туура көрүп колдоп бердим. Андан тышкары кызыкчылыгы болуп калган жокпу президент? Мен андан тышкары ошол курултайда айтылган негиздемесине көңүл бурдум. Курултайдан кийин бир топ литератураны окудум, тарыхты карадым. Жанагы герби желегибиздин ичиндеги биздин эмес бар эмеспи, чамгарак. Ошол желектин ичиндеги, түндүктүн ичиндеги 3 чамгарагыбыз турат го. Ошол 3 чамгарак чынында кичинекей боз үйгө колдонулчу чамгарактар экен, 3-өө. Анан бизде Кыргызда боз үй деген бул кичинекей чоң деп бөлүнбөйт, бирок биз Кыргыздын масштабында алганда, илгерки тарыхыбызды алганда хандар тиккен боз үй, Кыргыздын чоң маселелери, проблемалары чечилип атканда тигилчү боз үйдүн чамгарагы 4, 5, 6га чейин болчу экен. Ошондуктан мен ойлодум, башынан эле кичине ката кетип калган окшойт. Желегибиздин туубуз тиги асабабыздын ичинде, түндүгүбүздүн ичинде 3 эле чамгарак туруп калганы бул туура эмес экен деп. Азыркы 4 чамгарак киргизип атканы бул ошол Кыргыздын чоң боз үйүнүн, чоң үйүнүн конструкциясын бекемдөө негиздөөчүсү деп эсептеп, ошого жараша дагы мен добушумду бердим. Сиз дагы ырым-жырымга ишенип атасызбы? Ырым-жырым эмес, бул баягы кыргыз мусулманбыз да биз. Бирок көпчүлүк жагынан ар бир нерсени биз жакшы жакка жөрүлгө кылып, жакшы жакка жойгонго, жакшы жакка тартканга аракет кылабыз да. Ошондой тарижде деп эсептейм. Эмнеге бүгүн тууну талкуусуз кабыл алып койдуңуздар? Себеби каршы пикир айткандар деле көп болчу да. Каршы пикир айткандар эч ким болгон жок. Сөзгө жасалгандар болгон жок. Биринчи тиги окууда ошондой сөз болгон. Биз тууга каршы чыгып, мен каршы добуш бергенде сөз бербей, сөздүн баарын кыскартып, ар бир фракциядан бирден сүйлөсүн деп токтотуп коюшкан. Ушунусунда эч ким сөзгө чыккан жок, жар сөз болгон жок, эч ким сөзгө жасалган да жок. Туу боюнча мен буга чейин дагы биринчи окууда кабыл алганда да өз пикиримди айтканмын. Негизинен ар бир нерсени өзгөрүлүп атканда бул жакшылык үчүн деп кабыл алышыбыз керек. Эгерде жакшылык ушул биздин туубуз буга чейинки айтылып жүргөн сөздөр жана башкача бир өңүттө болуп калып атат деп мындай негиздешкен немелер, демилгечилер. Андан башка да, андан сырткары дагы мына өзүбүздүн улуу урматтуу
президентибиз да ой пикирин айтты. Негизинен мен эмне үчүн колдодум? Бул деген эми бизге мындай мамлекетибиз мына ушу өзгөргөндөн кийин жакшылык үчүн болсун деп. Сиз президенттин эле каалоосу болуп калган жокпу? Анткени коомдо каршылыкты байкадыңыз да сиз деле эми. Эми коомдо ар кандай ойлор болуп атат. Негизи каршылыктар дагы көп болуп атат. Бул деген көп жылдан бери биздин өзүбүз ушул тууга өзүбүзгө көнүп калдык деген багытта. Анан буга чейин мисалы сиздер деле билесиздер, союз мезгилинде биздин туубуз башкача болчу. Ал мезгилде компартия болуп турганда башкача болчу. Ал эми азыр биз эгемендүүлүктү алганда башкача болду. Эми адам өзгөрткөн нерсени, адам жасаган нерсени адам өзгөртсө болот деген эле оюм айткым келет. Бирок жакшылык символ болуп атпайбы? Анан элдин пикири эмне болот? Сиздер эл өкүлдөрүсүздөр. Анан курултайга келген делегаттардан тышкары эл каршы болуп аткан болчу да. Элдин пикирлерин абдан көп эле окудум, мен дагы көп уктум. Негизи мындай үй бүлөдө деле башка кайсыл жерде болбосун баардыгы каршыбыз деген мына пикирлерди мен деле угуп аттым. Бирок айтып атпайбы эми буну баардыгыбыз бул жерде жакшылыкка мына канчалык мисалы ошол эле мезгилде мына туу жөнүндө айтып атат да биздин спортсмендерибиз тоо көтөрүп чыгышты, башка жактан биз ушу туубуз менен таанылдык деп. Бирок ошол эле мезгилде биз коомдо мисалы 3 жолу революция болду. Канча биз мындай канча эми мындай коомдо болуп атканды айтам да биз мамлекетте. Анан кийин мына канча ошо иштеп аткандар деле коррупцияга малынып, эч бир мындай бутуна туруп өсүп өнүгө албай мындай жактары деле болду да. Ошондуктан эми биз мындай караганда бир баардыгын чогуу карашыбыз керек да. Анан эң башкысы ушу коомубуздун өсүп өнүгүүсүнө бир символ болсун деген багытта мындай кабыл алдык да. Рахмат. Сиз ошо колдогон добушуңуз менен эл ишени менен чыгып калам деп корккон жоксузбу? Эми эл үчүн кызматты колубуздан келишинче кылып атабыз. Мына депутат деген эл менен бийликтин ортосунда көпүрө деп айтат. Ошондуктан эми болгон сураныштарын, болгон өздөрүнүн талаптарын же бир пикирлерин жеткиргенге аракет кылып атабыз. Эми бул жактан анан кызматты дагы кылып атабыз. Мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизип, баардык эле жактан өзүбүздүн ыйгарым укугубузду аткарып баратабыз. Ушуңуз менен элдин ишеничи менен чыгып калам деп корккон жоксузбу? Мен элдин ишеничинен Себеби туу кандай болгондо дагы көпчүлүк калк каршы болду. ишеничим дегениңиз сурооңуз кандай болот? Ишенич деген сиздин суроо берип атпайсызбы? Эмне сиздин оюңуз боюнча ишенич деген? Элдин мисалы Мен сиздерге айтып атам. Эл колдоп сизди ишенип биздин маселебизди көтөрөт деп жогорку кеңешке шайлады. Ошон үчүн элим менен акылдашып. Элиңиз менен акылдаштыңыз. Мен ошон үчүн өзүм бир мандаттуу округтан шайлангандай мен элдин көпчүлүгүнүн добушун баягы сүйлөшүүлөрдүн негизинде бүгүн өзүм добушумду бердим. Биз биринчисинде эми эл дагы урушат болуш керек, мен дагы талтайдым деп. Жогорку кеңеште ушул негиз ушул болот экен да. Бир талашат экенсиң, тартышат экенсиң, ойлонот экенсиң, кеңеш керек экен. Мен биринчисинде принциптен макул болгом. Анан эл мени чакырды. Жетегүзгө бардым, Тоңго бардым, Кеминге бардым. Ушул баардык жерден анан мага айтышты. Экинчи окуу, үчүнчү окуу дебей, мындан кийин сен каршы чыгасың деп. Каршы чыгасың, добушуңду бербейсиң. Биздин сага наказыбыз ушул деди. Мен президенттин тарапташым. Позиция дагы депутатмын. Позициям өзгөргөн жок. Бирок бул маселеде эгер эгемендүүлүктүн баардык нерсенин ээси эл болсо, эл мага айтты. Сен добушуңду бербе деп. Мен ошон үчүн элди уктум. Добушту берген жокмун. Каршы берген жоксузбу? Жок, берген жокмун. Ооба да деген жокмун, жок да деген жокмун. Мен добуш берген жокмун. Себеби эл ошентип айткан. Эл айткан макул болбо деп айткан. Ошон үчүн мен добушумду ушундай колдондум. Дагы жолу айтып коеюн, бул мыйзамсыз эмес, мыйзамдуу нерсе. Бүткүл процедуралар менен келди. Бирок менин шайлоочуларым основном көбүнчө добуш алган жерим Ысык-Көл областы мага айтты. Добуш бербе. Может алардын ичинде да өзгөрсүн мейли дегендер болгон, бирок азчылык болуп калган да. Анан көп нерселер түшүнүксүз да. Мисалы, Гербтеги күндүн нуру түз.
желекте мындай болуп калган, көчөгүнөн авторго да суроо бердим. Ар кандай. Эми бирок жаңы туубуз менен колдонобуз, аны баары бир сүйөбүз деп ойлойм убакыт келгенде. Себеби турмуш өзгөрүп турат экен. Эми бул мыйзамга баарыбыз баш ийишибиз керек. Ошол айыл жерлерде элдер курултайда делегатты шайлагандачы 2% келди, калганына баары бир. Демек желегиң де баары бир болуп калды, бардыгы болуп калды. Мен кече күнү бир айылга бардым. Желек жөнүндө айтат. Мен айттым, эмне үчүн айыл өкмөттүн өңү учуп турган желекти тескери коюп турсуңар? Бир өңүргө эле оңдогон жоксуңар. Мектепке эмне желек келген жокпуз. Эмне бир айылда, килейген айылда бир эле желек турат, жүдөгөн айрылган. Мындайда кеп, мен оюмча кээде желекте демес, кеп биздин ички эмебизде. Эми мындайда экиде историяны карап көрсөк, тарыхты карап көрсөк, 1000 жыл желегибиз 100 жыл өзгөрүлдү. Ар бир урунун өзүнүн желеги болгондорунда. Анан бир гана айта турганым, жана нурду, желектин жана символдорун айтсак, ар бирдин өзүбүздүн көз карашыбыз бар да, өзүбүз мүмкүн бир образ түзөбүз да. Бирөөлөр айтып атпайбы тиги семечка анан тиги депчи. Мен үчүн, например, 40 уру отко боз үйдүн астында, түндүктүн алдында оттун тотту тегеректеп, анан монтип манасты айтып, минтип мындай желбиреп турат да. Эми бүгүн 40-ты голосовать эттик, эми тип-тип турабыз да, строй менен. Айырмасы ошондой болду. Мен каршы болуп атканмын. Ачыгын айтайын, келип алып чуркап келип өзүм деле бассам болмок. Менин ордума басып аткандарды көрдүм, токтоткон жокмун. Эмнеге? Көпчүлүк деген болот. Анан кийин ачыгын айтайын. Менден кийин мүмкүн комментарийиңарда пакта койгон деп айтат. Чын эле пакта койгучу болуп калдым. Баягы айттым, бир желди суу деген бир жолубуз бар экен да. Ошолорго да айттым. 45-50 жылдан бери салынбай турган бир жолубуз бар да. Мен айттым, силердин жолуңарда салам деп, жалдырып отуруп барып, жаман көрүнбөйүн деп элечи, мактап отуруп ушу салдырайын деп атам дедим. Айлам жок. Эртең ушу жерге барам, мектепке акча сурайм, садикке акча сурайм. 10 мектеп садигибиз бар салынбаган, анын баарын. Анан сизди урушуп, сөгүп, анан кийин кантип келем сизге. Ошондуктан кээде оңой эмес нерселерди жасайбыз. Мына бир күн баягы мамлекетте 1 триллион деди. Бирок 1 триллионду чогултуш үчүн мага окшогон депутаттар 2 жыл силер бизди эмне гана сөздөр менен жамандаган жоксуңар. Уруштуңар да. Жаман закондорду кабыл алдыңар, туура эмес, кассовый аппаратты кылдыңар муну деп. Бирок ошонун биз кабыл алган мыйзамдан ошончо акча чогулду да. 2 эсе көп чогулду да. Эмне үчүн дегенде мыйзам жок болсо буга чейин эмне чогултпайт. Ошол үчүн биз жаман көрүндүк, бирок геройлор башкалар болуп калды. Даже биздин мен коллегаларым интервьюнда туура эмес берет. Эмнеге кандай дейсиңер, миллиардтың мамлекетке туура кылып атышат дейт. Как будто биз эч кандай андай эмебиз жок экен. Ошол үчүн парламентте отурганда кээде элге жакпаган, дагы бирөөгө жакпаган нерселерди жасайбыз. Мен тиш докторго баламды алып барып атканда ты меня ненавидишь деп айтты да. Эми мен көрүп турам да, тишин жулдуруш керек. Бирок алды ой берсек, тиш жулдурганга алып барбайт. Баш керек. Эми мен бирок ичиме минттим. Эмки парламентте кайра келем да оңдотушубуз керек муну депчи. Бирок желекти. Бирок тилекке каршы көрөсүңөр. Силер деле ровно 24 сааттан кийин интервьюну албай каласыңар. Эмне үчүн дегенде просмотр жок болуп калат. Кайра эле желек чыгарсак, тилекке каршы көптөгөн информация 1 сутка эле жашайт. Элдин кызыкчылыгы ошо 1 сутка деле бүтүп калат. Эгерде ошо 1 суткадан ашып кетсе, эгерде чын эле бир жарым жыл, 3 ай ушуну талкууга алып эле элдер каршы боло берсечи, желекти кайра алып келет.